Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Adımlardan surap bil görsetüsüne hoş gelipsizler. Bugün bizde konukta Dünyülük İslam Üniversitesi'nin dekanı Dr. Muhammed Nuweyhi. Doktor Muhammed Nuweyhi. Ve aleyküm assalam ve rahmatullahi ve berekatuhu. Rahmat. أعزائي المشاهدين الكرام تكثر في هذه الأيام بعض Akırkı vaqtda ateizmge türtkön işenimler payda boldu. Dindin özөгүн жеткилен билбегенибиz, балдарыбыз işenimге байланыштуу олуттуу суроо берсе, ага толук кандуу жооп бере албаганыбыз акыры келип атеизмге жетелөөдө. Айрым ата-энелер işenimге байланыштуу суроолорго жооп бере албаганы аз келгенсип, балдарына мындай суроолорду бербегиле. Бул куфр, ыймансыздык деген сөздөрдү айтышып, агрессивдүү мамиле кылышат экен. Мына ошондой суроолордун бири Кудай барбы деген суроо болуп атат окшойт. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Mehrimdүү, ырайымдуу Алланын аты менен баштаймын жана пайгамбарыбызга саламдар менен салаваттар болсун. بالنسبة إلى هذا السؤال هل الله موجود أم لا؟ Суроого мындайча жооп берсем. Ошол Кудайды инкар кылгандар, мындайча айтканда четке каккандар, терең илимий изилдөөгө же болбосо логикалык эрежелерге таянып атышкан жок да. Теткерисинче мындай ой пикир сабатсыздыктын, иллюзиянын жана жүрөктөгү чыныгы сезимдин, арабча айтканда аль-басиранын жоктугунан келип чыгып атат. Мусулман философторунун бири жүрөгү сокур жана иллюзияга баткан адам атеизмдин коркунучуна чөгөт. Ал эми илимди туура алган адам Кудайдын бар экенин тааныйт деген. Ошондуктан Кудайды жокко чыгаруу, жогоруда айтып өттүм, терең илимий изилдөөгө таянылган жок. Анан мунун себеби биринчиден сабатсыздык, жахил, иллюзия, вахым, анан жүрөктүн сокурлугу болуп атат. Экинчиден Кудай жок деген сөз, бул сөздөрдүн эң жаманы. Миллал жана Нихал китебин жазган Имам Шахристани, Фисал китебин жазган Ибн Хазм, Макалату Исламин эмгектерин калтырып кеткен чоң аалымдар акылдуу инсан Кудайды танбайт. Кудайды жокко чыгаруу дахриттердин айткан сөздөрү. Эми дахриттер деген өлгөндөн кийин чирип жок болууга ишенген фирка. Имам Газали болсо жаратылган ааламдын жаратуучусу жок, жазылган китептин автору жок деген бүтүмдөр адамдын мындай акыл эстүү, адекваттуу логикасына карама-каршы келет деген. Бир бедуинден Аллахтын барлыгы жөнүндө сурашканда ал мынтип жооп берген. Кумдун үстүндө из көрсөк, демек бул жерде төөнүн өткөнүнөн кабар берет. Чалкыган асман, кургактык менен жер, толкундуу деңиздер, мына ушулардын баары мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын бар экендигинен кабар берип турбайбы? Атеисттердин бир тобу Абу Ханифага, Аллах аны ырайымын алсын, ошол кишиге жолугуп, жаратуучунун бар экенине кандай далил айтасың дешет. Ал менин оюм бир кызык нерсе менен алек деп жооп берет. Алар ал эмне болгон ой дешкенде, ал дарыянын үстүндө бир чоң кеме калкып бара жатат. Ал кемени эч ким башкарбастан эле бир жээктен экинчи жээкке өзүнөн өзү жүрүп бара жатат дейт. Атеисттер анын бул жообуна жиндисиңби? Кантип башкаруучусуз кеме деңизде жүрсүн деп мындай нерсеге акылга сыйбаарын айтышканда, Имам Азам Абу Ханифа кеме башкаруучусуз жүрө албаган сыяктуу бул дүйнөдөгү Кудайсыз болбойт деп жооп берген экен. Карагылачы. Атеисттердин жүрөктөрүнө мөөр басылып, сабатсыздыкка чөмүлүп калгандар. Исламда сабатсыздык, илимсиздик кандай гана өкүнүчтүү болбосун, аалымдар өз эмгектеринде жүздөгөн, миңдеген далилдер менен жаратуучунун Кудайдын бар экендигин далилдеп, атеисттердин суроолоруна жооп берип келишкен. Аалымдар бул теориянын оор болгондугунан эмес, тескерисинче Кудайды четке кагуу канчалык коркунучтуу экенин эскертүү максатында эмгектерин талыкпастан жазышып, Кудайдын бар экендигине таксис, имкан, инаят, риаят, камкордук жана башка далилдерди эскертишкен. Инаят жана риаят, камкордук далили боюнча айта турган болсок, Аллах Таала адамзаты үчүн эбегейсиз жакшылыктарды берген. Ыйык Куранда Аллах деңизди силерге багындырып койду. Анын буйругу менен деңизде кемелерди сүздүрүп, Аллахтын жакшылыгынан ырыскыны издейсиңер. Балким Аллахка шүгүр кыларсыңар. Ошондой эле ал өзү тараптан силер үчүн асмандар менен жердеги бардык нерселерди силерге багындырып берди. Чындыгында ушуларда ой жүгүрткөн эл үчүн, журт үчүн белгилер бар делет. Жасия сүрөсүндөгү 12-13 аяттар. Курандын Алладан келген чындык экендиги айкындалганга чейин ааламдагы жана өздөрүндөгү белгилерибизди толук көрсөтөбүз. Чындыгында эгеңдин бардык иштерге күбө экендиги сага жетиштүү эмеспи? Курандагы Фусилат сүрөсү 53 аят. Адамдар Аллах Тааланын берген баа жеткис неаматтарын унутуусу, Кудайды четке кагуусу эң жаман иш экенин унутпашы керек. Кээ бир адамдар илимий теорияларга таянышып, ааламды Аллах жараткан эмес, дүйнөнүн башаты бул чоң жарылуу дешет. Башкача айтканда, чоң жарылуу кокустан пайда болуп, анан аалам пайда болгон дейт. Сиз буга эмне дейсиз?
Биринчиден, кандай гана илимий чындыктар, ачылыштар болбосун, алар ислам ишенимине каршы келбейт. Экинчиден, биз чоң жарылуу, кокустан пайда болду деген көз карашты кабыл албайбыз. Анткени ар бир образ, көрүнүш, окуянын жаратуучусу, кыймылдаткычы, тартипке салуучусу болуш керек. Мисалы, дарыканага курьер дарыларды таштап кетти дейли, дарылар өзүнөн өзү эле тартипке салынып, текчелерге тизилип калды десек, буга кайсы акылдуу киши ишенет? Ислам дини чоң жарылуу илимий теориясына каршы эмес. Болгону ошол чындык Аллахтын каалоосу менен гана болот. Экинчиден, кокустук, мындайча айтканда, аалам кокустан жаралды деген ой пикирдин илим таразасында эч кандай салмагы жок. خلينا نقول بعبارة أخرى أن حتى مادة الانفجار. Демек ошол чоң жарылуу деле Алланын каалоосу менен болгон десек туура болот экен да. Чоң жарылуу кокустуктан болду деп макул болсок, ааламды ким тартипке салган болот анда? Жарылып кайра өзү тартипке келип калган жок да. وجود هذا النظام بهذه الدقة. Туура айтасыз, мындай ой пикирди акыл кабыл албайт. Бир сандык тамга чачылып, кийин өздөрү эле бир окуя болуп жазылып калды дегендей эле экен да. Туп-туура айтасыз. Андан аркы суроом, жараткан жалгызбы? Ар кандай пикирлер бар го, мисалы, согуштун кудайы же тынчтыктын кудайы деген сыман. Ислам дининде жараткан жалгызбы? Имам Абу Мансур аль-Матруди Ахлу Суннат вал Джамаат тафсиринде асмандын нөшөрлөгөн жаны менен жер өсүмдүктөрүнүн өсүп чыгуусу жалгыз жаратуучунун бар экендигин далилдейт деген. Аллах Таала Куранда эгер асман менен жерде Аллахтан башка кудайлар болсо, анда алар бузулуп кетер эле. Арштын эгеси болгон Аллах алардын сыпаттаган нерселеринен таза дейт. Бул аят Аллахтын сөзсүз жалгыз болушу керектигин айтып турат. Бул далилди калам аалымдары таману деп аташат. Өзара тоскоолдуктар мындайча айтканда. Анын маңызы бул дүйнөнүн жаратуучусу бир, анткени эки жаратуучу болгондо сөзсүз түрдө 3 жагдайдын бири пайда болмок. Биринчиси, алардын бири кимдир бирөөнүн өмүрүн, экинчи өлүмдү жараткысы келсе, экөөнүн тең эркинин ишке ашырылышы карама-каршылыктардын биримдигин билдирет. Эми бул абсурд. Экинчиси, эч биринин эрки ишке ашпаса, анда экөө тең алсыз. Үчүнчүсү, алардын биринин эрки ишке ашкан болсо, экинчиси алсыз болуп чыгат. Анткени анын эрки аткарылган жок. Эрки аткарылбаган алсыздык, Кудай боло албайт. Эми бул логикалык далилдерди карапайым калктын түшүнүшү өтө оорураак болуп калат. Жалпак тил менен түшүндүрсөк, Аллах Таала Куранда Ихлас сүрөсүндө айтканын Аллах жалгыз, шериги жок дейт. Бул аятты жашообузга колдонсок болобу? Ооба, болот. Алланын жалгыздыгына алымдар акылы жана накылы Куран, сүннөт далилдерин колдонуп келишет. Мунун сыры накылы, тактап айтканда Куран, сүннөткө ишенбеген адамдардын да болушу мүмкүн да, туурабы? Атеист адамдарга Куранда баланча аят мындай деди десең, кабыл албайт. Алар акылы далилдерди талап кылат эмеспи? Ооба, туура айтасыз. Кийинки суроо, айрым адамдар таваллут акыйдасын айтышып, ага ылайык алар биз бардыгыбыз энеден төрөлгөнбүз, бардык нерсе төрөлөт, ал эми Аллахты ким төрөдү же ким жаратты деген суроону беришет. Кандай жооп бересиз? Чындыгында бардык эле берилген суроолор акылга сыйып туура боло бербейт. Бул суроо ката жана сафсата, софизм философиясы. Суроонун каталыгы жаратканды ким жаратты? Башталышы жок эзелки затты ким жаратты? Жаратуучусу жок затты ким жаратты деген суроолордун бардыгы карама-каршылыкка алып келет. Мисалы, Чуркоонун жеңил атлетикадан катышуучусу биринчи маарага жетип келди дейли. Биринчи жетип келген катышуучуга сенден мурун ким келди деген суроолорду кантип беребиз? Демек башталышы жок затка аны ким баштады деген суроо логикага каршы келет. Мындай түшүнүктөр айрым адамдардын башына кантип келет? Ар бир бар болгон нерсе жаратылган, Аллах бар, демек жаратылган болушу керек деген туура эмес аналогиядан келип чыгат. Логика илимде бул батыл кыяс, аналогия деп аталат. Ар бир макулук, мындай бар нерсе жаратылган десек болот. Бирок башталышы жок затка мындай логика туура эмес келет. Мисалы, ашпозчуга тамакты ким жасады десек жарашат. Эми бирок ашпозчуну ким жасады десек туура эмес да. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай суроолор шайтандын суроолорунан экенин бизге эскерткен. Абдан жакшы. Демек бул суроону жыйынтыктасак, биринчиден бул шайтандын күмөнү, васвасасы экен. Мындай учурда шайтандан сактануу дуасын айтып зикир кылабыз. Экинчиден, жаратуучунун жаратуучусу болушу мүмкүн эмес деген жыйынтыкка биз келдик. Ооба. Эми карапайым адамдарды бул суроо ката, бул суроо шайтандан деп мындай ынандырышыбыз мүмкүн. Бирок илимдүү, билимдүү адамга кантип жеткиребиз муну? Имам Газали Илджам Аввам ан илм калам деген китебинде суроолор
бул оору сыяктуу болсо, ал эми жооптор дары сыяктуу дейт. Ар бир суроонун деңгээлине жараша жообу дагы болот. Мындай суроолорго адамдын акылына түшүнүктүү болуш үчүн жөнөкөй мисалдарды келтирели. Жаратуучунун жаратуучусу барбы? Жок десе жакшы. Бар десе анда бул бүтпөгөн тасалсул, давырга, мындайча айтканда бүтпөгөн бир айланпага алып барат. Бул эми абсурд. Мисалы, бөлмөгө кирдик дейли, ичинен шыпта илинип турган асма чыракты көрдүк. Асма чырактын шакекчелери илинип турганын дагы көрдүк. Шакекчелер эң алгачкы шакекке барып илинерин дагы байкайбыз. Эгерде эң биринчи шакек болбогондо, калган шакекчелер ылдый түшүп калмакта. Ошондуктан жаратуучунун жаратуучусу бар деген теория бүтпөй турган тасалсул жана давырга алып барат. Дагы бир мисал, туткундун эркиндикке чыгуусунун себеби катардагы жоокер, офицер, анан эң башында турган генералдын буйругу, уруксаты менен болот да, туурабы? Генерал дагы бир генералдан уруксат алыш керек дебейбиз да. Армиянын эң башында турган генералдын уруксаты жок, туткун эркиндикке чыкпайт. Демек, биз жашап жаткан аламдын баштоочусу Аллах. Бардык нерсенин башаты дагы ал биринчи жана акыркы. Бул Куранда Хадид сүрөсүнүн 3-аятында айтылган. Демек, жаратуучу бар жана жалгыз. Бүткүл аламды дагы ал жараткан. Бирок эмне үчүн бизди жаратты? Бул сурооңузга жооп бериш үчүн эми биз мындай мисалдарды келтирели. Мисалы, биз колдонуп жүргөн уюлдук телефон. Эмнеге телефон жаралды? Эмне себептен деген суроолорго жооп алыш үчүн телефонду чыгарган компаниянын ээсине кайрылышыбыз керек болот. Экинчиден, адамдын акылы бул мындай чектелүү. Үчүнчүдөн, жараткандын иш аракеттеринин афал Алласынын баары данышмандыкка байланыштуу. Бардык жаратуусунда биз билип, билбеген данышмандыгы бар. Биз билгендерден жараткан бизди бул дүйнөгө өзүнүн орун басар кылуу үчүн жаратты. Же өзүнө ибадат кылуубуз үчүн, же болбосо аны таанып билүүбүз үчүн жаратты дейбиз. Булардын баары биздин пайдабыз үчүн гана. Аллах биздин ибадатыбызга, сыйынуубузга муктаж эмес. Өзүбүздүн пайдабыз үчүн гана биз сыйынабыз. Эгерде атеизм менен исламдагы адамдын бул дүйнөгө келген максатын салыштыра турган болсок, анда исламдын көз карашында адам бул дүйнөдө Аллахтын урматтуу, сыйлуу орун басары, бардык макулуктарды инсандын кызматына баш ийдирип койду. Ал эми атеизмдин көз карашында инсан жөн гана химиялык элементтерден турат. Атеисттин бул дүйнөдөгү башкы максаты Кудай жок, адамдын миссиясы жок экенин даңазалоо. Ошондуктан алымдар Алланын жараткандарында биз билип, билбеген данышмандыктар камтылган деп айтат. Демек, исламдын көз карашында адамдын максаты жаратканды таанып билүү, ага сыйынуу жана аламга адилеттүүлүктү орнотууда орун басар экен. Кийинки суроом, аламда көптөгөн диндер бар. Эмне үчүн исламды гана туура деп ишенишибиз керек? Сиз туура айттыңыз, көп диндер бар. Кээ бири жаратуучуга ишенет, кээ бири жаратылган макулуктарга ишенет. Мисалы, буттарга жана идолдорго деп коебуз го, анан жан-жаныбарларга жана башкаларга. Туура дин менен туура эмес динди айырмалап билиш үчүн биринчиден диндин булактарына көңүл бурушубуз керек. Экинчи жагынан, бул булактар бурмаланып кетип аткан жокпу? Ушуга көңүл буруш керек. Үчүнчүдөн, диндин булактарын ачыктаган эмгектери барбы? Эми ислам ишениминдеги булактарды карайлы. Ислам дининин булактары кайсылар? Бул Куран менен Сүннөт. Бул эки негизги булак пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга вахий болуп келген. Куран менен Сүннөттүн туура экендигин кантип билсек болот? Куран, Сүннөт жана акылдын ортосунда карама каршылык жоктугунан биле алабыз. Бир бедуин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эч бир насааттары, буйрук менен тыюу салуулары жүрөгүмө каршы келбеди деп айткан экен. Жыйынтыктап айта турган болсоң, Куран менен Сүннөт адамдын фитрасына, мындайча айтканда табиятына каршы келбейт. Бир курдай мен диндерди терең изилдеген бир хадис менен отуруп сүйлөшүп калдым. Ал дагы ислам дининде акылга каршы эч бир аят, хадис жоктугун айтты. Ислам дини акылга эле эмес, илимий чындыктарга дагы каршы келбейт. Дин душмандары да муну тастыкташкан. Аллахым сизден ыраазы болсун, доктор. Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп таап анан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып, диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп калуучулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот.
Жараткан Аллах барыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен Эрнис Кыяз.